çan çıgar. Organ çandı görgende elle kengin can çıgar. Atandın görüdün organ çandı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манасты айт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга тарых изилдөөчү, жазуучу, коомдук ишмер Муса Сапаев агайды чакырганбыз. Агай кош келипсиз. Рахмат. Биздин студиябызга мына алдыбызда 7-8 ноябрь чоң байрам турат. Bir кезде Советтер Союзунун убагында Улуу Октябрь революциясынын күнү катары майрамдалчу эле. Ушул майрам ал эми биз эгемендүүлүк алгандан кийин бул күндөрдү тарых жана бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келатат. Мына ушул алдыдагы байрамыңыз менен сизди жана жалпы телекөрүүчүлөрүбүздү куттуктайбыз. Чоң рахмат. Агай, сиз менен өткөндө 6 передача кылдык. Бул биздин улуу дастаныбыз Манас эпосунун 1000 жылдыгына 25 жыл деген чейрек кылым өтүптүр. Манас эпосун биз 1000 жылдыгын жалпы журтчулук менен бул оондун программасынын алдында белгилегенибизден бери 95-жылдан бери 25 жыл убакыт өтүп кетиптир. Ал эми биз ошол 5-6 теле берүүлөрүбүздө сиз менен болгон маегибизде ушул Манас миңдин дүйнө цивилизациясына тийгизген таасирлери боюнча кеп кылдык элек. Анан ушул маселе көптөгөн биздин теле көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратыптыр. Анан алар ушул маселени дагы мындан тереңирээк айтып берсеңиздер жакшы болот эле деген өтүнүчтөр менен кайрылгандыктан сизди кайрадан студиябызга чакырып атабыз. Андыктан агай ушу сөздү ошол мынакей эртеңки биздин майрамыбыз бул тарыхты жана бабаларыбызды эскерүү күнү болгондон кийин кыргыз элиндеги эң зор бабабыз, баарыбыз сыймыктанган, жалпы кыргыз журту сыймыктанган бабабыз бул Манас бабабыз. Ушул Манас бабабыздын 1000 жылдык мааракесинен өткөндөн бери 25 жыл өтүп атат. Мына ушул 25 жылдын ичинде Манас миңдин тийгизген таасири, вообще дүйнө цивилизациясына тийгизген таасири боюнча сөзүбүздү улантсак. Андан жакшы болот. Эми мынау тарыхты изилдөөдө мен тарых боюнча өзү 6 китептин авторумун. Алай тарыхын жазгам, Чоңалай тарыхын 2 китебин чыгардым. Андан кийин Тоолор жана Аялзат тагдыр деп аны жаздым. Былтыр ушул Манас миңдин чейрек кылымына арнап Манас кырдаалы улуттук лидер идеясы деген китепти мен чыгардым. Сиз болсо Манас улуттук лидерликтин тулчоксу деп ушуга арнап китеп чыгардыңыз. Мына ошолордун бир өзгөчөлүгү бар да тарых изилдөөдө. Өткөндөгү биз 6 берүүдө өткөрдүк. Анан бул Манас чаңырыгы телеканалы түндүк тарапта көрсөтөт дагы, түштүк тарапта көрсөтпөйт. Бирок баягы интернет деген жакшы экен. Сиздер YouTube'га жайгаштырган экенсиздер ошол 6 тең. Мына ошол аркылуу түштүк эли дагы жакшы кабардар болгонуга мен күбө болдум да. Себеби дегенде мен июль айынын орто ченинде ошол Бишкектен өзүмдүн ата жайым, атам менен апам жашаган ошол Кадамжай районунун Масалиев айыл өкмөтүнүн Кожо деген айылы бар. Бизди Кожо Наймандар деп коет, биздин урул жашаган. Ошол жерде атам менен апамдан калган 4 комнат үй бар эле. Ошону барып анан жасалгалап, китепкана жасадым, музей жасадым, информатика борборун жасадым. Анан ошонун ичинде Айкөл Манас стендин жасадым, кенен. Анан ошондо кишилер келип, анан ошондо ушу өтө көп суроолорду беришти да. Себеби тарыхый эмгек биринчи жарык көргөндөн кийин анан элдин сыны пайда болот, ой пикир пайда болот. Анан ошол жакта дагы мени бир кызыктырган нерсе карапайым эл аябай кызыгат да. Эмнегедир мына чиновниктер, жетекчи кызматкерлер деңгээлине келип эле ошону жогорулагандан кийин эле
ошонун ичинен мына шайлоолор болуп өттү. Шайлоолорго 16 партия катышты. Ар бир партия 120 адам тизмесин бербөдүбү. 16га көбөйтсөк 2000ге жакындап атабы. Ошол 2000 адам бирөөсү дагы Манас жөнүндө маселени көтөргөн жок. Сөз кылган жок. Туурабы? Өзүңүз билесиз. Ал эми карапайым калк аябагандай кызыгып атат да. Анан ошо боюнча бир маселени биз азыр башыны ачып туруп, ошонун аркылуу кетишибиз керек. Эмне үчүн ушул Манас менен ушунчалык залкар окуя чейрек кылымдыгы быйыл белгиленбей калды. Себеби бул Манас миңдей залкар маареке Кыргызстандын алмыстактан бери мына өзүңүз баш болуп жанагы Төлөк Төракан уулунун Кыргызстан жырасынан китебин бет ачарып өтпөдүк, анан баарыбыздын алдык окудук. Ошол 7000 жылдын ичинде мындай залкар иш-чара болгон эмес. Андан бери да болбой жатат. Мындан кийин дагы болоруна менин көзүм жетпейт да. Эми келечекке буйруса болуп калар деп үмүт кылалы. Эми мына алып карап көрүң. 5 мамлекеттин жетекчилери катышты. Түркиянын президенти Сулайман Демирел, Азербайжандын президенти Гейдар Алиев, Өзбекстандын президенти Ислам Каримов, Казакстандын президенти абдан катуу кызуу катышкан Нурсултан Абишевич Назарбаев, Түркмөнстандын президенти Сапармурат Ниязов, Россиядан да чоң адам келет. Делегациянын башында Россиянын вице-премьер-министри Дмитрий Яров келип катышат. Кытайдан чоң делегация келет. Кытайда Кытай эл республикасынын төрагасынын улуттук иштер боюнча орун басары деген Венсин деген мырза ошо Пекинден 5 адам алып келет. Анан кийин бияка Кызыл Суу Кыргыз автономия эмесине барып ал жерден Жусуп Мамайды баш кылып 30га жакын адамды алып келет. Бул Кытай делегациясы абдан кенен катышкан. Кандайча кенен катышкан? Булар Манас миңдин официалдуу мааракеси 25 августтан 31 августка чейин созулганда 25 күнү келип 31-деги эгемендүүлүк майрамына да катышат. Ооба. Аскар Акаевдин кабыл алуусунда болушат. Анан кийин Кытайга кетип, анан Манаска өзгөчө эме жасайт да. Бул бир жагынан алып көрөлү. Экинчи жагынан Американын президенти Билл Клинтон баш болуп куттуктоолор өткөндө сөз кылдык. Россиянын президенти Борис Ельцин куттуктоосу бардыгы 32 мамлекеттин жетекчиси куттуктоо жөнөтүп атат. Бул эмне деген сөз? Андан тышкары бул иш-чараны эме 94-жылдын 5-октябрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын 49-сессиясынын 2-комитетинин күн тартибинин 12-пунктуна ылайык 1995-жыл бүткүл дүйнөлүк деңгээлде Манас жылы деп жарыяланат. Эми мынаны карап көрөлү. Өзү Бириккен Улуттар Уюму ушундай мааниде 3 эле иш-чараны жарыялаптыр да. Мен интернеттен абдан казып карадым. Бул биринчи Махабхарата, Индиянын Махабхаратасы. Экинчиси Гомер жылы деп, Одиссея, Илиадага байланыштуу. Үчүнчү Манас жылы, башка жок. Демек Манасты ошол эки улуу дүйнөнү дүңгүрөткөн эпопея менен бир катар коюп атканын өзү укмуш да. Андан тышкары мен дагы кичине айтып кетейин. Дүйнөлүк баатырдык эпостор деп 48 эпос тизмеде бар. 48. Эми кээ бирөөлөрүндө 2-3 эпос кетет, жалпысынан 32 мамлекет экен. Ушул 32 мамлекет бардыгы тең Манас жылына байланыштуу өзүнүн иш-чарасын өткөрөт. Андан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун жанагы резолюциясында кабыл алынган токтом Бириккен Улуттар Уюмуна ошол кезде 223 мамлекетти мүчө болгон, бардыгына милдеттүү да аткарууга. Себеби жылдын аягында отчет беришет. Ошол жыл боюнча эмне иш өткөрдү. Демек ошол боюнча мына Америкада өтөт, көргөзмөсү башка Европанын бардык мамлекеттеринде. Айрыкча Финляндияда Калевеллага боюнча, Германияда өтөт,
Гаябат жөнүндө ыр деген эмеси бар. Франция Нибелинг жөнүндө ыр деген эмеси бар экен. Англия, бүт Европа мамлекеттеринде өтөт. Анан бияктан башка дагы мамлекеттерде өтөт да. Мына моунун өзү бул Манас миңнин өзгөчө миссиясыны, өзгөчө бир бийиктигини, салымын көрсөтүп атат да. Анан ушуга байланыштуу мындай окуя болду да, темике ушундагы айта кетпесек болбойт. Эмне үчүн быйыл ошол Манас миңнин чейрек кылымдык юбилейини биз белгилебей калдык деген. Себеп? Себеп мындай болот. Бул 2019 жылдын декабрь айынын башында бул жөнүндө сөз болгон. Маалымат каражаттары чыгып ушу Манас миңдин чейрек кылымдык маарекесин белгилешибиз керек, татыктуу деп. Анан бул жөнүндө талкуу болот дагы. Кээ бир биздин белгилүү эле адамдарыбыз, тарыхчыларыбыз бул Манас миң деген ошо 95 жылдын 24 декабрында Аскар Акаевчу экинчи жолу президенттик мөөнөткө шайлоо жөнүндө болгон да иш-чара. Ошонун гана пиар кампаниясы болгон. Биз эмне үчүн президентти көтөрүмөлөгөн пиар кампаниянын юбилейин өткөрүшүбүз керек деген эмени ойду айтып чыгышат да. Туура эмес эмелерди айтып чыккан турбайбы? Туура эмес айтып чыгат. Бирок эмеге тарыхка кайрылып келсек, биз мындай эки фактыга эме болобуз. Биринчиден, белгилүү залкар окуяларды, залкар фигураларды ар кандай президенттик шайлоого карата пиар пайдалануу. Бул дүйнөлүк практика. Ошол Американы алалы. Линкольн, башка дагы ошол Рузвельт, же болбосо мына Буштар, андан кийинки жанагы Буш младший, андан кийин Барак Обамалар шайлоого жакындаганда жанагы Кеннедилердин трагедиясы жөнүндө жаңы материал таптык деп алып чыгып атпайбы? Көрдүңүзбү? Бул дүйнөлүк практика. Муну осуждать этиштин эч кандай кереги жок. Экинчиден, кыргыз эли даанышмандык кылып, ошол Манас миңди Аскар Акаевчтун заслугасы же эмесинен бийик коюшкан. Эмне үчүн? Анткени Кыргыз Республикасынын президенттери деген китеп бар. Китепте кашкайып жазылып турат. Абсамат Масалиев жеңип чыгат ал шайлоодо. 52,8% добуш алат. Анан жеңип чыккандан кийин бул декабрда болгон да. Анан бир катар баягы райондордо кар жаап, эме шайлоонун бюллетендери келбей атат, жетпей атат деп 2 күнгө кечиктирип туруп, Аскар Акаевди жасалма түрдө шайлоодо эң оор бурмалоо ошондо болгон. Аскар Акаевди жеңди кылып 72%га чыгарып жиберишет. Эме менен. Көрдүңүзбү? Демек кыргыз эли Аскар Акаевди кулаткандан кийин фактически ал Манас миңди эмгеги катарында эме кылган эмес да. Элибиздин даанышмандыгы ушунда турбайбы? Бийик койгон да. Ошон үчүн бизде ошол бул Манас миңде ошол Аскар Акаевдин экинчи мөөнөткө шайланышына пиар катарында деген бул өтө мындайча туура эмес баада. Бул өзү негизи Манаска кылган кыянатчылык десек деле болот да. Манаска дагы, тарыхка дагы, рухка дагы, духка да кылынган кыянатчылык. Бул бир эле Манаска эмес. Эми бул биздеги ситуация. Мындан тышкары ошол Манас миңге баягы катышып отуруп, анан ушул жерден бир өзүнчө эргүү алып, анан кийин барып Түркмөн президенти анан рухнама деп өзүнүн түркмөн элин кандай кылып баягы дүйнө элине таанытуунун жолун издеп, анан рухнама деген китебин жазгандыгы тууралуу дагы өткөн передачада айтып бердиңиз эле, ушуга кененирээк токтолсоңуз. Эми ошол биз мындай деп эме кылабыз да, бизде бир өтө чоң бир кемчилик ушул жерден чыгып калат да. Бизде мына сынчыл акыл, аналитикалык ой жүгүртүү деген бар да. Өз алдынча тыянак чыгар. Ушул жагыбыз кемчилик экен да. Себеби дегенде ошол келип катышкан жанагы президенттер, жогорку жетекчилер бардыгы тең Манас миңден чоң таасирленип алат. Ошонун ичинен биринчи башында мынакей Сапармурат Ниязовдун мына Рухнама китеби, Рухнама деген
Бул 2 том, мынаусы 1-чи том. Эми ушул рухнаманын мына акыркы бетин ачабыз могу жерден. 1-чи томунун акыркы бети. Акыркы бети мына могу жерде жазылып турат. 97 жылдан 2001 жылга чейин жаздым дейт, 4 жыл. Мындайча айтканда, бул китептин бет ачары болгон бул жерде. Атайын ошол президенттик аппараттын жооптуу кызматкери келип түшүндүрмө берген. 95 жылдан барып, 95-96 жылдары Манасты окуп, аягы орусча вариантын, кыргызча варианттарын кейбирин түркменче которуп, эми оңой эле которулат да. Анан ошодон таасир алып туруп, анан ушул рухнаманы жаза баштайт. Анан муну окуй турган болсоңузчу, өтө кызыктуу да. Жанагы эле ошо Манастын 7 осуяты башка жанагы Советбек Байгазиев жазып жүрбөйбү? Манас кодекси, Манастын рухий баалуулуктары деп өтө чоң эмгек жазып жүрбөйбү? Ошону өзүнчүн ыкмасында ушул жерде берген да. Кошо кеткендигини биз көрөбүз. Анан кийин бул китеп чыккандан кийин рухнаманы орто мектептерге, жогорку окуу жайларга улуттук идеология катарында сабак катары киргизди да бул киши. Анан кийинки президент Бердимухамедов келгенден кийин обалы бир катар ошол Сапармурат Ниязовдун алтын жалатылган эстелиги бар эди, мавзолейи бар эле, музей бар эле, ошолорду мындай башкача өңүткө буруп, муну биринчи алып салышты. Бирок 5 жылдан кийин кайрадан эле туура эмес болуп калгандыгын эме кылышып, азыр кайрадан бирок киргиздик, бир аз кыскартылган вариантта киргизди бул Сапармурат Ниязов жөнүндө. Эми экинчи Өзбекстан жөнүндө алалы. Ислам Абдыганиевич Каримов кеткен. Мына могу жерде Великая династия мира Тимуриди деп турат. Мына ушул Темир Амир Темирди, же болбосо эми Аксак Темир деп коюшат, Тимирлан. Мына ушуну көтөрүп чыга башташат да. Биринчи башталган деле Амир Темирге эстелик тургузуудан баштайт. Мына Амир Темирге тургузулган ошол Өзбекстандагы бул эмеси мавзолей Самарканда да. Ошо Самарканда мавзолейдин алдында тургузулган эстелиги. Анан бул жерде Шахрух жөнүндө сөз болот. Мына Амир Темирдин династиянын мураскорунун бири Шахрух. Шахрух бул Кокон хандыгынын негиздөөчү болуп эсептелинет да. Шахрух би деп коюшат, Шахрух эсептелинет. Андан кийин мына Улугбек, мына Улугбек. Эми Улугбектин обсерваториясы бар да, билебиз да, бул дүйнөлүк фигура. Мына бул ошол Амир Темирге байланыштуу. Амир Темирдин бүт бул жерде мынаке Амир Темирдин Ташкенттеги эстелиги, мына эң сонун жанагы Самарканда, мунусу Ташкенттеги эстелиги. Мына ушуларды тургузушуп, бул жерде бардыгы ошо Манас 1000 жыл өткөндөн кийин башталат. Анан бул жерде эмеси санжырасы да бар. Мисалы мына жерде мына башталышында Шахруктан кийинки санжыралар берилген. Бардык биздин баягы өзүбүздүн эле санжыра сыяктуу эле баягы Амир Темирдин санжырасы. Демек, Өзбек элини биз ушундай улуу адам Амир Темирдин мураскорлору болобуз. Деп анан ушуну көтөрүп чыгышат. Эми биз Россияга келебиз. Россияга келе турган болсок, Россияда биринчиден баягы бардыгыбызга белгилүү да. Слово полку Игорова, Игорь кошуну жөнүндөгү баян деген. Ошону булар кеңейтип башкадан карап чыгышат. Анан кийин экинчи маселе мына Лев Гумилевдин, мына ал баягы пассионардуулук жөнүндө Лев Гумилевдин 7 томдук китеби бар, эмгеги 7 том болуп чыккан. Ошонун ичинен эң атактуусу мына ошол пассионардуулук. Мына ошо пассионардуулук маселени мындайча айтканда Манас
Бул пассионардуулуктун образы да. Ошондой кабыл алышы Россия мана пассионардуулукту көтөрүп чыгат. Анан кийин эң маанилүү эмгек мына Тайный код России. Бул кеңири сатка түшкөн китеп эмес, адистешкен китеп. Бул окумуштууларга, ири мамлекеттик ишмерлерге берилет да. Анан бул код деген сөз биздин кыргыздын кадимки баягы кут деген сөздөн эле алыныптыр. Вот. Тайный код деген бул купуя кут. Эми бул жерде эмне үчүн купуя кут дейт? Конспирология деген илим бар. Вот. Ошол конспирология илими боюнча ар бир элдин өзүнүн ички купуя сыры болуш керек да, ар кимге айта бербей турган. Мисалы бул боюнча мына еврейлер жөөттөр өтө күчтүү. Ушул кезге чейин алардын баягы ички философиясынын жашыруун сырларын ача албай жүрүшпөйбү. Андан кийинки өтө күчтүү бараткан бул япондор. Кечээ кийин гана жанагы самурайлардын бусидосуну көтөрүп чыгышпадыбы? Анан Кытай. Биз болсо эмне ичибизде болсо бардыгын ачып чачып, ичибизди аңтарып, өзүбүздүн улуттук купуя сырыбызды сактай албай келатабыз да. Мен мисалы Манастын ушул кезге чейин ооз-2 айтылып кагазга түшүлбөй келгендигине көпчүлүгү кыргыз элинин сабатсыздыгына байланыштырып жүрбөйбү? Ал сабатсыздык эмес, башка маселе Манастын баалуулугуну купуя кут катарында сактап келген кыргыздар. Биринчиден. Экинчиден ооз-2 айтылган нерсе кагазга жазылган нерсеге караганда таасири күчтүү болот. Тирүү да? Тирүү ал. Адамдын аң сезим эс тутумуна келип орноп атпайбы? Тиги кагаздын бетинде калып атпайбы? Жазылган. Айтылган нерсе эс тутумда калат да. Ошондуктан мына Манас миңдин орус элине болгон эмеси. Анан япондор, Япониядан дагы өзү делегат келген экен. Делегат келип, анан бу жерде Япония элчилиги катышат дагы. Булар баягы Манаста 40 чоро бар го. Бул 40 чоро япондордун самурайынын башаты. Баягы самурайлар бар да. Самурайлардын Бусидо кодекси бар. Бусидо кодекси менен Манас кодексине салыштыра турган болсок, бирдей эле болуп чыгат. Мына бул демек япондорго тийгизген таасири. Эми финдер жөнүндө билебиз да. Алар Калавелланы көтөрүп чыгып, Карала финдердин эмеси. Фин укмушу деп ошого шыктанып кандай ийгиликтерди финдер жаратып атат. Ал Финляндия деген Советтер Союзунда аны 16-республика деп койгон. Аябай экономикасы начар болгон. Советтер Союзу чачылгандан кийин өтө оор абалга түшүп болушкан. Бирок ошого карабастан ошол Калавелла эпосундагы баатырдык образдарга шыктанып, биз деген жөнөкөй эл эмеспиз деп, мына кандай чоң ийгиликтерди жаратып атышат да. Эми ошолордун ичинен ошо дүйнөлүк таасир берген. Эми бардык мамлекеттерде иш-чаралар өткөн, Италияда да өткөн, Франция, Германия, майда тиги Австралияга чейин өтөт ошол Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясынын токтомуна байланыштуу, ошону аткаруунун бир көрүнүшү катарында. Ошонун ичинде албетте биз Кытай эл республикасына өзгөчө маани беребиз да. Эми Кытайлар кандай болду? Кытайлар башта эле Жусуп Мамайга көңүл бөлүп анын айткандарын баягы китеп кылып чыгара башташкан чыгар бир катар эмгектери. Бирок Манас миңден кийин уже Жусуп Мамайга такыр башкача көңүл бөлөт да. Врач дайындайт. Көзөмөлчү адам дайындайт. Туруктуу стипендия чегерет. Көрдүңүзбү? Анан бүтүндөй ошол Кызыл Суу Кыргыз автономия областындагы Манас айткандардын тизмесин ала баштайт булар. Мына ошол жерде Манаска өзгөчө көңүл бөлүп, анан кийин өздөрүнчө бир эмеге келет, мына мен алып келдим. Великий династия мира, династия хан.
Мына могуга өзгөчө көңүл бөлөт. Эми Конфуцийга да көңүл бөлө башташат. Эми ал эскиден келаткан традиция. Негизден хан. Бая бизде хан башкарат деген сөз ушунан келип чыккан. Хан династиясы. Хан бул адам. Ошонун урпактары династия. Анан булар өздөрүнө хансулар дейт да. Хансулар деген дагы ушу хан династиясынын негизинде келип чыккан. Эл деген сөз хан деген хан эли деп аталат. Хан эли, ханзу, хан эли деп. Мына ушудан башталат. Мына ушул династия маселеси, анан династия маселесинде кадимгидей эле кыргыздын санжырасы колдонулат да. Ошо хандан кийин демек кимдер хан империясы тил бийликте болгон, анан кийин Син империясы, анан кийин Чин империясы, анан кийин империялар көп да, бирок башатында хан империясы туруп атат. Мына Кытай мамлекети ушул жака көңүл бөлүп, Манаска эми тургузган анын жана Акчийдеги эстелигине 40 чоросу менен аны анан ошондой эле булар Мустер деген жерде Мустоодо Манастын эстелигин коюп, анан Манас фестивалын өткөрүп, жыл сайын ошого туристтерди тартып, укмуштай, значит, ошо көңүлдү беле башташканда. Мына улуу чакта мына былтыр эле мурдагы жылы болуп калды, ачылды. Манастын 40 чоросу менен турган эстелик эң дүйнөдөгү чоң эстелик болуп эсептелет. Мына агай бул баягы Манас эпосунун 1000 жылдыгы өткөндөн кийин ошол 1000 жылдыкка келген жетекчилердин, коңшу мамлекеттердин жетекчилеринен, деги эле Европа элдеринин баягы жетекчилери өздөрүнүн тарыхын даңазалоону үйрөнгөн сыяктуу таасир алган, чоң рухий таасир алышкан. Өздөрүнүн элинин тарыхын дагы дүйнө элине таанытуу үчүн жасаган аракеттери экен да. Анан өткөн передачада жанагы Индиянын премьер-министринин официалдуу эмес келип кеткендиги жөнүндө дагы учкай сөз болду эле. Ошого дагы бир токтоло кетсеңиз. Азыр ага чейин бир нерсени кичине үстүнөн айтып кетким келет. Мына Турция жөнүндө да айтпасак болбойт. Өткөндө биз Сулайман Демирел баргандан кийин жанагы Коркут ата жөнүндө, Деде Коркут, ошону көтөрүп чыгышат. Ал мурда унутта болуп калган. Деде Коркутту көтөрүп чыгышат. Анан кийин ошол эле Ататүрктү көтөрүп чыгышат. Анан жанагы Султан Сулайманды. Султан Сулаймандын кануну деген бар экен, өткөндө окуп бердим. Эме кылып. Жана Манастын осуяты сыяктуу адилеттүүлүктү туу тутуп жашагыла, адамгерчиликти, ошол эле жанагы Манастын айкөлдүк образы бар да. Ошол айкөлдүк образынын бир варианты да Султан Сулаймандын кануну. Анан кийин жанагы даңгазалуу доор кинофильми башат ошодон башталат. Андан тышкары дагы бир топ фильмдерди тартышты, сериалдарды. Анан жана Эр Торгул деген сериалында ошо Манас жөнүндө дагы айтып атышат да. Ой, Манас бабабыз мынтип айткан деген саптарды укканда ошо түрктөргө ыраазы болосуң да. Өздөрүнүн бир сериалын тартып атып, анан Манасты эскерип кеткендери ошо каармандары. Анан бул дагы өтө чоң баягы таасир калтырат экен. Анан бул эми баягы түрктөр дагы өзүнүн маданиятын элге жайылтууда ушул жасаган аракеттери да Манастан кийинки. Ал эми жана Индияга келсек, Индия боюнча айтсаңыз. Анан эме Казакстан жөнүндө кичине айтып анан Индияны неме кылалы, себеби Индия чоңураак тема да, мен ошону сизден суранам да. Казакстан Нурсултан Абышевич келип катышып өтө активдүү катышкан, жардам да беришкен баягы немени мааракени өткөрүүгө. Анан ал жерде демек Кул Кожохмат Ясавиди көтөрүп чыгышат да. Кул Кожохмат Ясавидин баягы кичине күмбөзү болгон. Германиядан күчтүү архитекторлорду чакырып, баягы күмбөздү классикалык деңгээлде калыбына келтирген да. Азыр кечээ жасалган деп ойлобойсуң, ушундай чеберчиликте жасаган.
Түркістанда. Түркістанда мен былтыр барып келдім, Атай зиярат кылып ошол жерде кыдырып. Ушундай келиштирип жасаган. Ал жерде демек булар Кул Кожо Ахмат Ясауийдин университетин ачышты. Амфитеатр ачтым да, баягы грецкий амфитеатр бар го, тегерек. Ошондо амфитеатр ачып, башка дагы иш-чаралар деме кылып, кече бир 15-20 күн болду. Азыр ошол жерди Астанадан Казакстан борборуна Түркистанга которобуз деп атыптыр. Себеби Астана өзүнүн өнүгүүсүнө жетти, өзүнүн алдына коюлган функциясын аткарып бүттү, бирок Түркистан чынында Казакстандын ортосунда да. Борбор шаар кылабыз деп ушуга чейин көтөрүп чыгып, аябаганда катуу иштеп атышат. Бир мезгилде ошол жерде Атрар деген шаар болгон, муну Чыңгызхан талкалаган да. Анан чоң шаар болгон, ал жерде да казуу иштери жүрүп, анан баягы археологиялык изилдөөлөр болду, бир топ нерселерди таап аткандыгы жөнүндө маалыматтарды интернет айдыңына салып коюп атышат да. Анан чынында эле бул казак мамлекетинин дагы тарыхын жеткирүүдөгү бул Манастын таасиринен кийин деп айтып атасыз да, Жок, өздөрү ошентип айткан эмеси бар. Өздөрүнүн бул боюнча жасаган сөздөрү бар. Ошо Манас миңдин иш-чарасына катышуу бизге чоң таасир калтырып, ошону ышыктанып, биз өзүбүздүн байыркы тарыхыбызга башкача баягы көз жүгүртө баштадык деп. Анан баягы 12 сериялуу Казак хандыгы деген кинофильмде тартышты. Бейбарс жөнүндө кинофильмде тартышты, башка кинофильмдер. Бул тарых боюнча өтө ар бир областтарда ошол зиярат кыла турган ыйык жерлердин бардыгын тизмесин алып, өзгөчө корукка киргизип, өтө баягы элдин духун көтөрүүдө күчтүү ишти алып баратат. Анан руханий жаңылануу деген атайын бул боюнча программада кабыл алышкан, иштеп атышат да. Эми сиздин сурооңуз жанагы Индияга келебиз да. Индияда Индия мамлекети мындай. 25 августтан 31 августка чейин официалдуу бөлүгү бүтүп, нам коноктор кетишти. Биздин өзүбүздө да кичине тынчып эме болгондон кийин 20 күндөн кийин 21 сентябрь күнү Индия мамлекетинин премьер-министри, Индияда премьер-министр башкарат да. Президент бар, ал символикалуу деле аны эч ким эскерте албайт. Ири идеолог Памупапарти Венката Нарасимха Рао жумушчу визит менен келет Кыргызстанга. Бул өтө таң калыштуу да. Ошо келип, анан бизде андай эле чагылдырган эмес, бир аз эле кыскача эле көтөрүп айтылган. Катардагы эле визит сыяктуу. Анан ошол келип бул жерде бир күн болуп, анан кийин эртеси кайра Индияга учуп кетет. Анан ошол Индияга учуп кеткенде бул киши Вариам Сингх деген Джавахарлал Неру университетинин профессору, орус тилинен сабак берген профессору Вариам Сингх кошо келет котормочу катарында. Бул Нарасимха Рао менен кошо келип, котормочу болуп жүрүп, анан ушул жерден орус тилинде чыккан бардык варианттарды алышып барып туруп. Анан Индияга баргандан кийин ошону хинди тилине которуунун үстүндө анан кийин мына бул Вариам Сингх иштей баштайт да. Мына могул Манастын хинди тилинде ошол Манастын котормосу экен. Котормосу. Бул 97-жылы жарык көргөн. Көрбөйсүз кандай оперативин иштешкен. Ошо 95-жылы августта келген болсо, сентябрда келген болсо, нар жагында аз эле калып атпайбы. 1,5 жылга жетпеген убакыттын ичинде мына жакшынакай мында жанагы сүрөттөр да бар. Манастын белгилүү баягы өзүбүздүн сүрөтчүбүз бар го. Ошо Герцен тарткан сүрөттөрүн да эме кылган. Анан бул мунун бет ачары Ош мамлекеттик университетинде болгон. Мына чакыруу кат. Мага официалдуу түрдө берилген чакыруу кат. Ушунда мына могу жерде Вариам Сингх «Восвоение эпического наследия народа Индии и Кыргызстана» дейт. Көрдүңүзбү?
освоение этнических народов в Индии, Кыргызстана ключ к их взаимопониманию деген доклад жасайт. Мына ол жерде программасы бар. Бул Манас университетинде так кайсы числода 6 октябрь 97 жылы өтүптүр. Көрдүңүзбү? Анан мына ошол жерде, бул жерде жанагы Индия мамлекетинин премьер-министри Нарасимха Рау, бул өтө күчтүү чоң идеолог да. Ошол атайын кызыгып келет. Себеби дегенде Индияда Манас бул жанагы булардын Манас паркы бар, анан булар Индиянын Махабхарата менен Рамаянада дагы Манас бул высший разум деп берилет да. Ооба. Рамаяна эпосу биздин кылымдан 1000 жыл мурда жаралган экен. Мындайча айтканда, ол жол менен 3500-4000 жыл жерде жаралган да. Анан булардын Рамаянадан тышкары Ригведа деген, Бхагават Гита деген Бхагават Гита эми ошолордун бардыгын бириктирип, синтез кылып, кыскартып жарыялаган эмгеги да. Мына ошол эмгектерде Манас высший разум, жогорку акыл эс деп каралат. А биздин Кыргызстанда Манас бул улуттук лидер. Лидердик касиет менен элдин эң негизгиси лидердик касиет Манаста эмне бар? Бул ишеним. Элибиз Манаска ушунчалык ишенген да. Анын чечимдерин талдап отурган эмес да. Бул кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн өмүрүн сайып койгон адам. Демек айттым onu жасайбыз деп. Болду, туура. Демек эң биринчи ишенимге жетишкен да элдин чоң эмеси. Экинчи маселеси, биз Манастын Айкөлдүгүн айтып жүрбөйбүз. Айкөлдүк. Эми Айкөлдүк дегенди азыр формулировкасына ар кандай чечмелеп жүрүшөт, бирок Айкөлдүктүн башында адилеттүүлүк турат. Сен адилеттүү болсоң Айкөлсүң. Сен адилеттүү мамилең менен Айкөлдүгүн көрсөтөсүң. Айкөлдүктүн башында. Анан эң үчүнчү эме бул жанагы пассионардуулук. Адамдарга дымак. Биздин колубуздан келет. Биз катырабыз деген дымак. Мына ушулардын бардыгы демек мына ушул эки жанагы бул эми жана Рамаяна эпосунда Манас эме болуп. Махабхаратада Ману деп эле айтылат. Рамаянада Манас жогорку акыл эс деп айтылат. Анан ошол экөөнү айкалыштырып туруп, анан жанагы Индиго программасын иштеп чыгат да. Мына Индия мамлекети эли ушунчалык көчөдө ачарчылыктан кырыла баштайт да. Миллиардка жакындаган элде. Анан ушунчалык татаал мамлекет. 137 экен ушундай улуттар жашайт. 30дан ашык диндер, диний конфессиялык жагынан. Дүйнөдөгү бардыгы көрүнүктүү диндердин бардыгы ошол жерге барып алган. Анан кийин жанагыдай уруу эмелерге, аймактарга бөлүнүү, ички мындай бөлүнүү жагынан өтө татаал. Мына ошолорду ошол индуизм философиясынын негизинде элдин башыны бириктирип, анан Индиянын келечеги өнүгүшү үчүн жанагы Индиго балдар деген сөз. Индуизмдин негизинде Манас акыл эс турбайбы? Индиго деген ошо индуизм деген сөздөн алынган, кыскартылып алынган да. Индиго балдарда демек Манастык касиетке ээ болуп чыга турган балдарды тандоо. Жогорку акыл эске жете турган. Анан ар ким деле алган эмес. Муну баягы мектептин башталгыч классында окуп жаткан, ошолордон ошо жерден секин байкаштырып, биринчи койгон талабы ден соолугу чың болуш керек. Экинчи жаңыны өздөштүрүү, жаңы бир умтулуусу болуш керек. Үчүнчү духу күчтүү. Эрки.
мына ошо өзүнчө баягы конкурстук көрсөткүчтөрдү иштеп чыгып, бирок аны ачык жарыялаган эмес. Байкатпай, секин неме кылып, сени могу жака алып барып биз өзүнчө бир окуу жайыбыз бар, ошондо окуйсуң, мына профтех училище сыяктуу. Анан азырга чейин муну ачык жарыялашпайт. Биз ушундай муну эми баягы супер человек программа деп коет эмеси боюнча, азыркы баягы информатика эмеси боюнча. Ошого эмеден баштап 6-8 жаштан баштап негизинен 12 жашка чейин. Кээде гана 14 жашка чейин алган. Мына ушул тегеректеги гана балдарды алган да, себеби айткан, андан жогору жагын ийге келтириш кыйын болот. Ал уже негизги мүнөзү мындайча калыптанып калган, аны ийлеш кыйын деп туруп, ушулардан тарбиялай баштайт да. Буларды демек универсалдуу сапат. Албетте башында ошол IT технология, информатика, мына ушулар турат, бирок нар жагында ошол жаңы тарбиялаган Индиго балдарынын аракети менен анан экономикасы да өнүгө баштайт. Индиянын жанагы программисттер сиз айткан IT технологиясы боюнча эми дүйнөдөгү белгилүү мамлекет, белгилүү бренд айтиштиктердин баардыгы ушу Индиядан чыккандыгынын башаты дагы кайра келип биздин Манаска да калат. Манаска да калат да. Манас ошол жерден себеби демек бир эле баягы билимдүү болуу, аябай билимдүү болуу жетишпейт. Демек лидердик касиетти, улуттук лидерге айлануу касиети кошо жүрүш керек экен да. Биздин Манаска келгенден кийин мына ушул жагы баягы Нарасимка Раонун идеясын ошон Манастан алат да, келип туруп. Ошол Индиядагы жогорку Ахиллес деген манасты бир кичине кыскача айтып кетишибиз керек да, элге түшүнүктүү. Бизден эмнеси менен айырмаланат Индиядагы манас? Ачып бериш керек. Ригведада адамдын акыл эс аң сезими 7 баскыч менен өлчөнөт экен да. Биринчиси физикалык дене, мына биз физикалык денебиз, физикалык дене. Экинчиси эфирдик дене. Бул эфирдик дене акыл эсибиз, ой жүгүртүүбүз, өзүнчө дене. Бул биз физикалуу денегебиз, биз жөн эле биздин жаныбыз бар. Ага экинчи дене кириш керек да, акыл эс. Ал экинчи дене. Анан үчүнчүсү астралдык дене. Астралдык дене бул эмоция. Ачууланабыз, күлөбүз, кайгырабыз. Бул өзүнчө дене экен. Биз эмоция менен жашайбыз да. Эмоциясы слабый адамдардан, мындайча айтканда акылдуу адамдар чыкпайт экен да. Эмоциясы күчтүү адамдардан чыгат экен. Анан төртүнчүсү менталдык дене. Ментал же болсо ой жүгүртүп, тыянак чыгаруу, акыл калчоо жөндөмдүүлүгү да. Бизде эң Кыргызстанда азыр өнүкпөй жаткан ушул. Бизде менталдык дене өз алдынча бирөө бирдемени айтса эле ошону туура экен деп эле кабыл алып атпайбызбы, кыйкырып бакырып. Аны өз алдынча акыл, жан дүйнөбүздөн өткөрүшүбүз керек да. Демек бизде да менталдык дене болуш керек. Бул төртөөнү төмөнкү манас деп айтат экен. Индия эмесинде. Эми жогорку манас 3 эмеден турат да. Бул монеке акыл эс аң сезимдин таасирлерге булганбаган тазалык абалында сакталып калуусу. Көрдүңүзбү? Терс ар кандай жаман ойлорго, жаман ниеттерге булганбастан тазалык абалында сактап калуусу. Бул купуя сезимдин негизинде болот экен да. Купуя сезим менен айтат, мен ушул жаман нерселерге булгана турган болсом, келечекте мага жакшы болбойт деп купуя сезим аркылуу аныктап, өзүнүн жан дүйнөсүнү, акыл эсини, мүнөзүн тазалык абалда сактап калыш бул өтө чоң маселе да. Ар кандай баягы жаман терс жактара кирбестен. Экинчиси рухий байлыктын эң негизги байлык деп кабыл алынышы. Материалдык байлыктан дайыма рухий байлык жогору. Үчүнчүсү
ар бир адам Кудай касиетине умтулуш керек экен да. Баягы Кудай адамды өзүнө окшоштуруп жараткан деп жүрбөйбүзбү? Демек, биз үчүн Кудай Таала эң негизги образ. Мына ошого карап, ошол образга жакындоо карап туруп, мүмкүн болушунча ошол Кудайдын образыны негиз алып, демек Кудай баарын көрүп турат. Жогорку адилеттүүлүктүн символу, чындыктын символу. Кудай бул чындык, чындык бул Кудай. Мындай түшүнүш керек да бул боюнча. Чындык бар жерде Кудай бар. Чындыкты бурмалап атасыңбы? О сен 30 жол намаз окуйсуңбу, орозо тутасың, башка кутасыңбы? Сен уже Кудайдын жолунан сен чыгып кеттиң. Сен чындык менен жашасаң, Кудайдын жолунда баратасың. То есть баягы 7-чи бийиктикте чындык менен Кудай бир түшүнүк катарында кабыл алынат экен да. Кудай чындык. Себеби биз мына чындыкта биз барбыз. Өзү бул аябай кызыктуу да, чындык жөнүндө бир кичине немен айтып берейинби? Мисалы бир мына шаркой ручканы алдык да, темирди алдык да. Шуну майдалап бөлө беребиз. Атом калат, Атомдон кийин протон калат. Протон, нейтрон жана башкалар калат да. Эң акырында бир бүртүк калат. Көрүнбөс эң акырында бүртүк калат. Анан ошол бүртүктө бөлүнүш керек да. Ошону бөлөм дегенде жоголуп кетет экен. Көрдүңүзбү? Эң акыркы кичинекей бүртүк жоголуп кетет. То есть баягы Кудай Таала жоктон бар кылган, бардан жок кылган деген. Ушул жерде баягы мына адронный коллайдер деп жазышпадыбы? Ооба. Анан бул атомдон кийин баягы протон, анан нейтрон, позитрон, анан бозон деп эң кичинекей бозон дебеди. Анан бозонду да расщеплять эткенде баягы бөлгөндө анан нейтрин дегени чыкты да. Анан нейтрин бир эле секундада эки жерде боло алат экен да. Аралыгы 735 километрде ошондой эмеде одновременно боло алат деген нерсе. Анан ушуга карата бизде жанагы Шайдоот дегендин мезгил сабактары деген 9 китеби чыкты. Анан ушул Шайдоот атанын китебинде муну кыргыздар медер деп койгон экен да. Жанагы кичинекей медерим жер түбүнө жетерим деп айтылат го. Анан ошо медерлер бөлүнөт экен да. Кыргыздар баарын эле медер деп койгон. Анан канчалык кичирейген сайын медер, анын күчү ошончолук чоң болот деген нерсе да. Анан бул адам өзүнүн медерлерин иштете алганда, ошол эмелерин, бул мээнин иштөө процесс аябай көбөйөт экен дагы, башкалардын акылын окуй алат, оюн окуй алат, анан ошондой эле аларды башкара да алат деген нерселер жазылып атат да. Анан ушул жагынан алганда чыны менен эле биздин элибизде дагы улуулуктар сакталгандыгы жөнүндө кеп болуп атат да. Анан бул индустардын ушул программасы жанагы Индиго деген программа деп атпайсызбы? Мунун башаты ушул Манас миңдин белгиленишине жанагы Расимха Сингх деген адамдын келип премьер-министрдин Расимха Рао Сингх. Анан ошол адам келип анан кийин баргандан кийин өзүнүн бүт акылмандарын чогултуп алып программа иштеп чыгып, анан ошонун негизинде Индиянын өнүгүшүнө дагы алып келиптир. Индуизм философиясы деген. Анан эми мындай суроо туулат да, мына биз кыргыз эли ушул көп элдин маданияттарынын өнүгүшүнө башат катары болуп эле калып калабызбы же өзүбүзгө дагы бир тийгизе турган таасири болуш керекпи деген суроо болуп атат да. Мейли быйылкы жылы биз анын 25 жылдыгын белгилебей койдук дейли. Бирок Манасты эч ким жокко чыгара албайт да. Анан ошол себептен биз бүгүнкү күндө ушул биздин улуу дастаныбызды, улуу баягы байлыгыбызды бул кыргыз элинин энциклопедиясы деп келебиз да. Анан ушул Манастан өзүбүз эмне таасир алышыбыз керек эле, жана мамлекетибиздин өнүгүшүнө Манас кандай салым кошуш керек эле, ушуга бир токтолсоңуз.
Анан баягы ушул Манасты изилде Манастын таасирденүүдөн жалпы бай мамлекеттердин ортосундагы дагы бир орток кызыкчылык пайда болот да. Бул династия маселеси. Династия. Мына Манасты ала турган болсок, мына Манас, Семетей, Сейтек, Кенени, Акылбача, Сейит, Бекбача, Сомбилек, Чигитей деп бул Жүсүп Мамайда 8 урпагы кетет. Ал эми биздеги манасчыларда тиги Сейд Рахмановдон 12 урпагын айтып жүрөт да. Анан Манастын бабалары деп сатып алды Алы деген манасчы бул Кулжада Шаты деген жердеги манасчы экен. Бул кишини да көз өтүп кетти. Манастын бабалары деп Манаска чейинки 7 бабаларынын урпак кылып айткан да. Анан ушул династия боюнча бул дүйнө элдеринде бардык эле бийликтер ушу династиясын жасоого аракеттенет экен да. Ушул боюнча дагы пикириңизди айтып, анан кийин жана маселеге келсек. Бул династия маселеси мына мисал ала турган болсок, кийинки окуя Черчиллди ала турган болсок, Уинстон Черчилл дүйнөдө атактуу адам. Бул киши жазуучу да болгон. Булар Марлборо тукуму деп коет. Жизнь Марлборо деген 4 томдук китеп жазып, өзүнүн баягы Марлбородон башталат да ошонун династиясы. Ошол династияны биз жоготпой келип дейт, ошондон мен пайда болдум дейт. Менен да мыкты урпактарды беришим керек деп Нобель сыйлыгын алган ошол Жизнь Марлборо деген 4 томдук китеп үчүн Черчилл. Нобель сыйлыгынын лауреаты да. Бул киши 92 жыл жашап өттү, 93 жыл. Узак жашады. Анан бул династия деген нерсе, мындайча айтканда, мамлекетти башкарып, ошол жан дүйнө, бая генетика, биз айтып жүрбөйбүзбү? Манас биздин генибизде бар, каныбызда бар, биз күн элибиз, биз нурдан жаралганбыз, биз улуу Манастын урпактарыбыз деп жүрбөйбүзбү? Демек ошол каннан, геннен купуя баягы жанагы кут аркылуу өтүп өзүнүн үзүрүн бериш керек да. Ошондой гана адамдар мамлекетти ийгиликтүү башкара алат. Азыркы ушунча укмуштай татаал заманда мына азыр геосаясатты көрүп атабыз, кандай чийлешип атат, бул ар кимдин колунан келе турган нерсе эмес да. Бизде кайсы бир жылы 84 адам өзүнүн кандидатурасын президенттикке көрсөтпөдү. Азырда коюп атат да. Дагы уже 10га жетип калды го. Кечеги мурунку Сооронбай Шарипович эмесин койгондо дагы 16 адам чыкты, а бирок жалпы көрсөткөн 36 адам болбоду. Бул деген сөз бизге мамлекеттин башчысыга болгон көз караштын ушунчалык төмөн түшүп кеткендигине кудулар да коюп жүрбөдү. Не деген сөз? Бул шылдыңда уят да бул элдин алдында. Манастан чубак кем. Манастан чубак кем бекен деп. Мына ошондой нерселерде жанагы династиялык көз караш деген сөз, бул жерде санжыра бар. Ооба, династия кыргыздын санжырасынын негизинде эле. Мисалы ошол Америкада Рокфеллерлердин династиясы, Кеннедилер династиясы, Фордтордун династиясы атактуу. Германияда дагы өтө өздөрүнүн династиялары бар. Англияны айттык. Россияда Юриковичтер, Романовтар династиясы деп. Романовтар династиясы. Муну бизде кээ бир чала сабаттуу саясатчылар, бул деген жанагы урууга бөлүнүүгө алып келет. Бул деген колотко алып келет, бул трайбализмге алып келет, бул үй бүлөлүк кланизмге алып келет. Турусты дабдырап жүрүшпөйбү? Буга кенен көз менен караш керек да. Мына ошол дүйнөлүк масштабта династия маселесине көңүл бөлүп башталат ушу Манаска байланыштуу. Анан эми өзүбүзгө келебиз. Биз кандай болдук? Ошо Манас меңди өткөргөн өзүбүз. Мына дүйнөнүн өнүгүшүнө биз укмуштай чоң түрткү болду да ошол окуя. Мисалы алып көрөлү, жанагы Ашхабад, Бишкек талаш деген ат чабыш. Ошого бизде жакшы маани бербей жүрөт. Бул даже CNN аркылуу бүткүл дүйнөгө түз көрсөтүп турганда, баштасын аягына чейин. Себеби дегенде Европада ат жарыштар укмуштай мода, Америкада мода, араб өлкөлөрүндө мода.
Бул асыл тукум маселесин өнүгүшүнө дагы дүйнөлүк масштабта анан кийин жанагы миллион, 3 миллион долларлык аттар ошондон кийин пайда боло баштады да. Же болбосо жанагы Султан Сулаймандын киносунун биринчи башталышында аттар чаап кетип барышпайбы? Чыңгызханда да ошондой. Ошолордун бардыгын жанагы Манас миңдин талашып өткөн тойдо ошондой ат менен чапкылашып, ат жарышы болуп, ошол жерден алынгандыгы мына көрүнүп эле турат. Эми өзүбүзгө келебиз Кыргызстанга. Мынандай бир уникалдуу теп бар. Кто есть кто дейт, Кыргызстан. Бул кимди ким билди? Кимдин ким экендиги. Кыргызстанда ким кыйын деген маанидеде бул 97-жылы жарык көргөн. Мына могул жерде бул өтө мындай бир чоң акчага ушундай өтө сапаттуу жасалган мына Манастын жети осуяты. Ооба, баштаганда. Башталышы. Анан бул жерде мындай. Бул ошол Манас миңди өткөрүүдө ошого башынан аяк катышкан чиновниктердин бардыгы бар да бул жерде. Ошо жыйындарга, жана илимий конференциялар болду, ар кандай мааракелер болду, ал эмес айылдарда жана көчө майрамдары болду, мекемелерде болду. Ошолорго катышкан адамдарды мунун китептин идеясы. Ушулар Манастын духуну, рухуну уланта турган адамдар, элита ушул деген мааниде чыккан да бул китеп. Көрбөйсүзбү? Кандай сапаттуу укмуш 5000 данада чыккан. Азыр эми муну таба албайсыз. Негизи баягы бизде Ала тоодо эт кылып, Ала көлдө чык кылып, баягы майрамдап, тойлоп туруп эле ошо менен унчукпай калдык да. Себеби кийинки жылы Манас 1001 деп, 1002 деп бир эки жолу аракет болду, баягы белгилегенгечи. Анан ошону менен эле өтпөй калды да. Анан эми албетте бул китепке чыккан адамдардын Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон ар биринин өзүнүн салымы бар деңизчи. Сөзсүз да. Ал эми салымы да бар, алымы да бар. Бүгүнкү күндө бизде жанагы бул мына жакында эле тополоң болуп 3-чү президентибиз дагы кеткенге мажбур болду. Бул 5-президент, бирок 3-чүсү мажбур кетип атат да. Анан ушундай акыбалда биз кайрадан Манаска кайтып келсек, эмне баягы өрнөк алышыбыз керек дагы мамлекетибизди башкарууга жолду кайрадан эле Манастан издешибиз керек деген тыянакка келебизби? Ушуга пикириңиз кандай? Мына монда мен дагы ала келдим. Кыргызский государственный народный эпос Манас деп. Мына бул Аскар Акаевич 20 чакты китеп чыгарган. Ошонун ичинен эң белгилүү, эң ийгиликтүү жазылган китеби. Мен мен 3-4 жолу кайталап окуп чыктым. Бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 10 жылдыгына арналган. Анан баягы 2002-жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы дебеди, ошонун идеясы да ушул китепте айтылып кетет. Анан бул китептин бир кызыктуу жери бар. Жанагы Гумиловдун пассионардуулук идеясы ошол Манастын пассионардуулугу жөнүндө бул эпос Манас кыргызский государственности дейт да, мынакей. Пассионарности глазами физика дейт. Мына ушул жерде Аскар Акаевич Манас биздин баягы дымагыбызды, биз ареттүүбүз, намыстуубуз, биздин уятыбыз бар, биз мамлекетибизди уят кылбай көтөрүп кетебиз деген бизде дух болуш керек. Манас ошонун символу деп жазат дагы, бирок өзү ошол нерсени аткара албай калды да. Аягы эмне болду? Трагедиялуу болду, Качып кетүүгө мажбур болду. Качып кетүүгө мажбур болду. Экинчи маселени Курманбек Салиевичтин тагдырын алалы. Бул киши бийликке келгенден кийин улуттук идеологиянын жазуу боюнча экинчи улуттук комиссияны түзөт. Биринчи улуттук комиссия 1995-жылы 12-майда Апас Жумагуловдун буйругу менен түзүлгөн. Улуттук идеология себеби дегенде улуттук идеология жанагы теориялык жагы өзүнчө, Манас менен ошол жанагы улуттук идеология экөөнү бириктирип туруп, өткөн идеология иш-чараларды бириктирип, анан ошодон улуттук идеология чыгаруу аябай туура идея болгон. Кийин ошону таштап атты.
Экинчи улуттук идеология боюнча комиссияны түзүп, биримдик аркылуу өнүгүү деген анда кичинекей китепче чыгарышкан. Ошол жерде Манас маселеси кирбей калган. Мына Курманбек Салиевичтин тагдыры эмне болду? Көрдүк, Ооба. Андан кийин эми Роза Отунбаева келди, киши жөнүндө ар кандай талаш тартыш, пикирлер ысымы жок эле эмеде деген талаш тартыш болуп атат. Эми 1,5 жылдан ашыгыраак бийлик жүрдү. Анан кийин Алмазбек Шашеновичтин тагдырын алып келели. Бул жерде дагы биз Манас маселесин такырылып Баштаганда жакшы эле көтөргөн, тиги Манастын эстелигин ачып, Туркиядагы Манастын эстелигин ачып, Манас маселесине жакшы эле мамиле кылып аткан. Анан кийин эле бирөөлөрдүн тилине кирип туруп, Айкөл Манас китебин соттоого экстремисттик чыгарма деп туруп, сотко түздөн түз тапшырма берип эме кылган, бирок өзүнүн тагдыры акыр аягында түрмөгө апарды да. Анан бул жагындагы ойлонсок болот. Абдан туура айттыңыз мына. Сооронбай Шарипович болсо Манаска келгенден эле такыр мамиле курбай, Манас бул молдокелердин ширк деген эмесине кирип алып, Манас жөнүндө таптакыр айтылбай да калды, сүйлөнбөй да калды. Ошол себептен улам бул киши дагы 3 жылга жетпей кетип калды да. Жок, анан кызыгы мындай, бул киши ушу декабрь айынын башында болуш керек. Манастын чейрек кылымдык юбилейини өткөрүш керек деген сөздү айткан телевизордон чыгып. Кийин нарким келип алып туруп, ой, бул Манас деген Аскар Акаевди 2-мөөнөткө президент кылып шайлоо үчүн пиар компания эле болгон. Себеби ошол 95-жылы 24-декабрда Аскар Акаевич президенттик 2-жолу шайланганда. Ошол пиар компанияны биз эми белгилейбизби десе, ошолорго муюп, ошолордун тилине кирип тагдырын көрүп атабыз. Эми азыр мынеке биз азыр 3-чү революция деп атабыз. Иш жүзүндө бул 4-чү революция. Эмне үчүн? Себеби дегенде 1990-жылдын 27 октябрында Аскар Акаевич шайлангандан кийин ошол жерде баягы демократиялык жаңылык, ал кезде 350 депутат болгон. Ошонун ичинен где-то 172 экен депутат демократиялык жаңылануу үчүн деген топ түзүшүп, өздөрү дем топ атаган. Ошолор анан кийин Абсамат Масалиевди кетиргенде биз жибек революциясын жасадык деген пикетке чыгышкан кадимгидей. Андан кийингиси 2005-чи, андан кийингиси 2010-чу, мына азыркысы 4-чү. 4-чү жолку көрүш экен да. Эми мына ошол жерде биз акылыбызды төптөшүбүз керек. Акылыбызды төптөшүбүз үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз кайрадан Манасты идеология катары туу тутуп алышыбыз керек, Манаска кайтышыбыз керек. Мына сиз башында айтпадыңызбы, ООН тарабынан 3 чоң эпос эле белгилениптир депчи. Мисалы үчүн Махабхарата эпосу Индиянын. Бул эпос Манас эпосунан 2,5 эсе сап жагынан алганда, көлөм жагынан аз да. Ал эми Илиада менен Одиссея Гомердин 17 эсе аз Манастан. Дүйнөдөгү эң чоң эпос бул Манас эпосу. Бекеринен муну кыргыз турмушунун, кыргыз элинин энциклопедиясы деп айтылбаса керек. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө кайрадан ушул Манас эпосуна кайрадан сүңгүп кирип, окумуштууларыбыз, биздин илим-пост мамандарыбыз ушул Манастан кайра идеологиянын өзөктөрүн алып чыксак болот да. Себеби баягы Аскар Акаевдин убагындагы 7 осуяттын иштебей калган себептери да бар да. Буларды баягы атайын эле колдун учунан соруп чыгаргандай деген дагы таасирлер болгон. Бирок биз баары бир кыргыз болгондон кийин кайсы кыргыз болбосун баардыгыбыз Манас атабыз деп сыймыктанабыз да. Манас атабыз деп келебиз. Ошол эле мезгилде Манаска болгон, Манас эпосуна болгон кайдыгер мамилебиздин айынан өнүгө албай, өнүгүп келатып кайра эле артка кетип атканыбыздын негизги себеби мына ушунда болсо керек. Кандай дейсиз? Бул жерде биз ушул бир катаал чындыкты айтпасак болбойт да. Себеби дегенде жалпы жумурай журт элибиз тарабынан дагы чоң кемчилик кетип атат.
Манаска маани берүүдө, Манасты окуп үйрөнүп, ошого бир мындайча айтканда дыкат көңүл кушун артууда ката кетирип атабыз. Мен конкретный фактыларды келтиргим келет да. Мына мен гезитти алып келдим, өзүмдүн архивимден таптым. Гезиттин бир бетине жарыяланган мынакей кыргыз туусу мына Манас ата коому бизде мейманда дейт. Бул Манас ата коому 15 октябрда премьер-министр Насирдин Исановдун токтому менен бекитилет экен. Иш башкаруучу Б. Акунов дейт. Көрдүңүзбү? Анан бул коомдун негизги милдеттери, максаттары жазылган аябай сонунда ушундай. Анан кеңеш тутуму төрагасы Юрсулан Тойчубек. Анан кийин Мелис Арыпбек, Эсенбек Абдырасулов, Төлөбай Багышбеков, Асан Жакшылыков, Ашым Жакыпбеков, Жыпар Жекшеев, Уркаш Мамбеталиев, Султангазы Орозбеков, Кубан Сапаков дейт, Сабыр Сыдыкбеков, Борончу Тойчубеков, Өмүрзак Төлөбеков, Замир Эралиев, Абдыган Эркебаев, Токтонали Орозбек. Анан бул жерде, мына жерде сүрөттө дая биз сөз кылбадыкпы? Манас күмбөзү комплекси деп курула турган болгон деп. Ошол Манас күмбөзүнө курула турган мечиттин о жерде сүрөтү киргизилген. Анан бул жерде айтылат да, мындай дейт да. Манас ата коому тарабынан дейт, Талас өрөөнүндө Манастын күмбөзү жанына салынуучу сметалык наркы 1,8 миллион сомдук мечиттин долбоору дейт. Эми ошол биринчи сомду биз кабыл алганда $401 болгондо. 1 миллион 800 миң деген бул укмуштай комплекс болгондо. Мындайча айтканда ошол идея Таласта биринчи зыяраттык жай кылабыз деген да. Мусулманчылык негизиндеги. Кийин анан биз светтик мамлекет биз болбойт деп анан Манас Ордо комплексине айландырып жүрүшпөйбү. Мына ушул Манас ата коому бүгүн барбы? Бүгүн жок. Көрбөйсүзбү? Мына. Бүгүн жок. Бул коом боюнча кийин Компартиянын бюросунда дагы каралып, ЦК Компартиянын бюросунда каралып, анан ошол жерде бир топ тепки жеп, ошо башында эле бир топ тоскоолдуктарга тушукканы мен өзүм күбө болгом да. Эми агай баягы мына Манас эпосунун белгиленгенден бери 25 жыл чейрек кылым өтүп атат. Манас эпосу биз 1000 жылдыгын белгилеп атканда төрөлгөн балдар бүгүн эрезеге жетип, үй бүлөлүү жашта болуп, өздөрү уже балалуу болуп калган кезде эми мына дүйнө элиндеги маданияттын өнүгүшүнө, ошол дүйнө элиндеги белгилүү инсандардын кайрадан баягы өздөрүнүн мамлекетине жаңыча көз караш менен тартууланышынын башаты катары ошо Манастын 1000 жылдыгы деп айтып атасыз. Изилдеген адам катары мына эртең бизде тарых жана бабаларды эскерүү күнү деп белгилейбиз. Кудайым буюрса биздин жаңы жетекчилерибиз Садыр Нуркожоевич баш болгон бийликтеги азаматтарыбыз Манас эпосуна, Манас феноменине, Манас атабыздын башкарган мамлекеттик ыкмаларына кайтып келип, кыргыз мамлекетин өнүктүрүүдө, кыргыз идеологиясын түптөөдө Манаска кайрадан кайрылат деген үмүт менен бүгүнкү берүүбүздү аягына чыгалы. Мен эки ооз сөз кошуп койгум келет да болгону. Мына элибиз дагы Жумурай журтубуз ушул Ала тоону мекендеген ак калпак кыргыз Манаска жаңыча көз карашта мамиле кыла башташыбыз керек. Азыр Манас деген ураандан башка айылдарды аралап элден сурасаң, Манастагы окуяларды эчтекесин айтып бере албайт. Эң белгилүү чоң казатты айтып бере албайт. Башкасыны айтпай эле коелу. Ошондуктан элибиз дагы ошон үчүн биздин элибиздин турмушу жакшырбай атат.
жакырчылыктан ошон үчүн биз чыга албай атабыз. Элибиз дагы ар бирибиз бийликке жаса берет экен, башка болот экен деп карап отурбастан, Манаска жаңыча көз караш менен карап, терең сүңгүп кирип, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү, дымагыбызды байытышыбыз керек да. Туптуура айтасыз, агай. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Манас эпосунун 1000 жылдыгынын дүйнө цивилизациясына тийгизген таасири деген темада коомдук ишмер, белгилүү жазуучу Муса Сапаев агай менен болдук. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Агай, сизге чың ден соолук каалайбыз, албан ийгиликтерди, ушул изилдөөлөрүңүздү мындан ары дагы кеңири жайылтып, кыргыз элине таратып, элибиздин баягы Манасты таанууда сабатын жоюуга өз салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Organ çangdı görgende ne kengin can çıgar. Atandın göründü organ çangdı karasa.